Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздермен қайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн күнгө 17 май Жума марек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы, көңүлдөгүдөй улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Сиздер бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Өзгөчө жакшы кабар, бүгүн интернеттин туулган күнү. Азыр интернетти тааныбаган адам болбосо керек. Интернет өчүп калса, телефондун дагы кереги жок болуп калат. Айрыкча интернет эмес, соцсеттер өтсө канчалык болосун. Тууганын жоготкондой байланыш жок кыжалат болуп, жада калса тамак ашты дагы азыр интернет аркылуу үйгө заказ кылып калганбыз. Ал эми приложение жок болсо, жашоо деле жок болуп калгандай. WhatsApp, Telegram, Instagram, жада калса акчаларыбыз М-банк, Сбербанк, Тинькофф банк болуп кетти. Интернеттин жок болсо, акчаңды дагы ала албай каласың го. Google Play'de Береке.ру деген приложение дагы чыккан. Жумуш, квартира, кызматтар, таксилер, машиналарды оңой издеп, оңой тапса болот. Береке элге жарайт кереке, көчүрүп пайдаланыңыз. Интернетке рахмат, көп жашасын, связы үзүлбөсүн, дайыма стабильный связь болсун, безлимит көп болсун, анан Теле2дан гигабайт сураган халявшикер аз болсун. Москвадагы жаңылыктарга келсек. Москвада аба ырайы жылуу болуп, Москвадагы отопление толук өчүрүлдү. Ушуну менен буйруса жайга киребиз. Ысык күндөргө даярданабыз. Жолдордо клубникаларды сатуучу камоктор коюла баштады. Ал эми дворниктер газондорду оруп тазала баштады. Жай буйруса келип калды мекендештер. Ушул жылуу күндөрдү пайдаланып шашлыкка чыккандарга эскертүү. Урматтуу мекендештер, тартипти жана тазалыкты сактаңыздар. Анан азыр шашлыкка уруксат берилбеген жерден кармаса 60 000 рубль штраф салынат. Учурда технология өнүккөн заманда баягы эле интернет аркылуу азыр телефондордун баягы сигналдары аркылуу көп чогулган адамдарга полициялар ошол түнү барып, уруксат берилбеген жерден шашлык жасаган жерден тутса 60 000 штраф. Ошондуктан мекендештер этияттаңыздар, ушул маалыматты группаларга таркатып коюңуздар. Дагы бир жакшы кабар. Эми мугалимдин кадыр баркы көтөрүлөт. Анткени Гос Дума депутаттары 700 000ге чейин мугалимдерди сөккөнгө, үстүнөн күлгөндөргө, маскарлагандарга штраф салууну сунуштады. Кадимки адамдарга, окуучуларга 10 000ден 30 000ге чейин, 100 000ден 200 000ге чейин кызматчыларга, ал эми 500 000ден 700 000ге чейин юридикалык жактарга штрафтар каралган. Урматтуу курьерлер, самокатта жүргөн мекендештер, абайлаңыздар жана этияттап жүрүңүздөр. Кече дагы кулакка наушник таккан кызды автобус коюп кетти. Аны көргөн мекендеш курьер сразу жол эрежесин сактап, электровеликтен түшүп, пешеходдон пешком өттү. Ушул жигиттен үлгү алып, пешеходдон великтен түшүп, пешком өткөн жол эрежесин сактагандыкка жатат. Курьерлер видеону бөлүшүп коюңуздар. Эми Москва Telegram группасынан жардам берели. Москва Telegram группасында жазгандардын көбү баягы эле кыжалат кылган эң чоң суроолордун бири бул регистрация эмнеге чыкпай атат, чыгабы же чыкпайбы, барбы жокпу деген суроолор. Мен сиздерге азыр май айындагы майрамдагандардын календарын көрсөтө кетейин. Мына туугандар календардан көрүп тургандай 26 апрель пятница болгон экен, короткий день, предпраздник, 27-си суббота, 28-и воскресенье дем алыш, 29-у пахмель, понедельник, майрам болот жакында деген, 30-у короткий день, 1-и майрам, 2-чи дем алыш, 3-чү май дем алыш, 4-чү май суббота, воскресенье, 5 май, андан кийин 6-сы дагы пахмель, 7 менен 8-и 9-га карай даярдык, 8-и короткий день, 9-у дем алыш, 10-у пятница тоже дем алыш, 11-и дем алыш, суббота, 12-си воскресенье дем алыш. Мына өзүңүздөр көргөндөй туугандар, 13-дөн гана иш күнү бардык регистрациялар чыгат. Анан дагы баягы таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылгандар базасын эгерде база иштеп аткан болсо сиздерге алып беришет. Анан эгерде Кыргызстандан жаңы келген мекендештер болгон болсо 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Бүгүнкү кыскача кабарларыбыз пайдалуу келди деген ойдобуз. Бизди колдоп лайктан басып, тууган уруктар менен бөлүшүп, каналга катталууну унутпаңыздар. Арзан, таза, жумшак жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда. Эсен ажы кызматта.
Дагы бир жолу жума марек болсун. Кылган дуаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ата мекенибизге эсен-аман жетели. Аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.